Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 4-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды конт коюп көрөбүз. Балдар, саналуу күндөрдөн кийин биз улуу жеңиш күнүн белгилейбиз. Быйыл жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Бул күн 9 май. Демек, бүгүн көтүлүүчү темабыз 9 май жеңиш күнү. Ал эми грамматикалык темабыз сан атооч менен зат атоочтон түзүлгөн сөз айкаштары. Алгач балдар, биринчи көнүгүүдө берилген сөздөрдү кайталап окуп чыгабыз. Ачкачылык, голод, азап-тозок, мучение, жокер, солдат, воин, кайтып келишти, вернулись, курман болду, погиб, созулду, длилось. Эми балдар, экинчи көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдү толуктап чыгабыз. Кыш узакка созулду. Экинчи сүйлөм жоокерлердин парады болду. Үчүнчү сүйлөм чоң атам согуштан 1946-жылы кайтып келген. Төртүнчү сүйлөм согуш жылдарындагыдай азап тозокту эч ким көрбөсүн. Бешинчи сүйлөм эч качан ачкачылык болбосун. Мынакей балдар, экинчи көнүгүүнү аткарып бүттүк. Эми үчүнчү көнүгүүнү чогуу иштейбиз. Мында бизге балдар сөз айкаштарын түзгүлө деп тапшырма берилген. Бул көнүгүүнү аткаруу үчүн балдар сан атооч менен зат атоочтон түзүлгөн сөз айкаштарын түзүп чыгуубуз керек. Биринчи сөз айкашын толуктап чыгабыз. Канча? 5 жыл. Канча жоокер? Миңдеген жоокер. Канча чоро? 40 чоро. Эми кийинки сөз айкаштарын түзөбүз. Канчанчы? 1945-жыл. Канчанчы өлчөм? 36-чы өлчөм. Канчанчы кабат? 5-чи кабат. Мынакей балдар, үчүнчү көнүгүүдө берилген тапшырманы да аткарып алдык. Эми 4-чү көнүгүүдө берилген текстти окуп, белгиленген сөздөргө сан атоочтун суроосун беребиз. 9 май жеңиш күнү. Улуу ата мекендик согуш. Ал 4 жылга созулду. Өз мекенин коргоп, канча жоокерлер курман болду. Согушка кеткендердин аз эле кайтып келишти. Айелдин кыйналганычы, ачкачылык, жыйналган түшүм, азык-түлүктүн баары фронт үчүн, жеңиш үчүн. Зор азап-тозок менен 1945-жылдын 9 майында улуу жеңишке жеттик. Бул майрам баарыбыз үчүн улуу майрам. Мынакей балдар, текстибизди окуп чыктык. Эми белгиленген сөздөргө суроо беребиз. Канча жылга созулду? 4 жылга созулду. Качан жеңишке жеттик? 1945-жылдын 9 майында
uluu жеңишке жетtik. Эми балдар, төмөндө берилген суроолорго өз алдыңарча жооп бергиле. Биринчи суроо. Улуу ата мекендик согуш канча жылга созулду? Экинчи суроо. Эл кандай кыйынчылыктарды көрдү? Үчүнчү суроо. 9 май кандай майрам? Ал эми 4-чү суроо, эркин суроо. Мектепте бул майрамды кандай өткөрөсүңөр? Мына балдар, берилген биринчи, экинчи, үчүнчү суроого тексттин ичинен жооп аласыңар. Ал эми 4-чү суроо эркин суроо. Мектепте бул майрамды кандай өткөрөрүңөр жөнүндө айтып бересиңер. Эми балдар, 5-чи көнүгүүдө берилген тапшырма боюнча көнүгүүнү аткарабыз. Мында бизге Андрейдин чоң атасына куттуктоо сөзү берилген. Андрейдин куттуктоосун окуп чыгабыз. Кымбаттуу чоң ата, сизди 9 май жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сизге узун өмүр, бекем ден соолук, кажыбас кайрат каалайм. Небереңиз Андрей. Мынакей балдар, Андрейдин куттуктоосун окуп чыктык. Эми силер да өз алдыңарча ардегер чоң ата, чоң инелерге куттуктоо жазгыла. Балдар, эгерде көнүгүүлөрдү аткарып бүткөн болсоңор, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши 6-чы көнүгүү Темиркул Үмүталиевдин ырын жаттоо. Балдар, үй ишин белгилеп алдыңарбы? Асаматсыңар. Анда мен силер менен коштошомун. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.